Урматтуу мекендештерим, азыркы учурда өлкөдөгү медициналык кырдаал толук бойдон көзөмөлдө турат. Дарыгерлерибиз тиешелүү даярдыктан өткөн. Бул илдеттен кандай дарылоо керектигин билишет. Мен баарыңыздарды тартипти катуу сактоого чакырам. Бүгүн жалпы коомдун саламаттыгы үчүн ар бир жаран, ар бир ата-эне жооптуу. Ар кандай жыйындарды, оюн зоок иштерди, тойлорду, мааракелерди токтотуп туруу зарыл. Мектептерде окутуу убактылуу токтотулду. Жогорку окуу жайлары аралыктуу окутууга өткөрүлдү. Чек аралар, өткөрүү пункттары, аэропорттор катуу кайтарылган тартип менен иштеп жатат. Азык-түлүктүн, дары-дармектин жана медициналык буюмдардын запасы жетиштүү. Дүрбөлөң салууга, коомдун тынчтыгын бузууга аракет кылгандар, чайкоочулук кылам дегендер, тамак аштын жана дары-дармектин баасын негизсиз көтөргөндөр көз жазымда калбайт. Тиешелүү жоопкерчилигин тартат. Бул илдетти биргелешип гана жеңе алабыз. Ар бир адам жарандык жоопкерчиликти сезип, өзүнүн туура журум-турум аркылуу бул күрөшкө салым кошкондо гана ийгиликке жетебиз.